Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, азыркы учурда социалдык тармакта бир аябай чоо жай иш болуп атат. Америка Кошмо Штатынан келген кош жарандыгы бар. Американын да жараны бар, жана Кыргызстандын да жараны бар. Жаранды Кыргызстандын аэропортунан Кыргызстанга киргизбей койгон учур көптөгөн мигранттардын талкуусуна калды. Ошо боюнча кыскача маек себептеген биздин Россия Федерациясынын жарандыгы бар. 220 миң биздин жараныбыз бар. Аларга дагы ошондой коркунуч барбы деп суроолор туулуп атат. Россия Федерациясынын паспорту болсо кире албай калабы деп ошондой дагы суроолор туулуп атат. Биринчиден ошол видеону биринчи көрүп коюңуздар, андан ары сөздү уланталы. Да, я был в Манасе, но я не в Кыргызстане, потому что меня депортировали, меня не впустили в страну. Аскар Ибраимов прилетел в Бишкек 20 июля, но в страну его не впустили. 25-летний кыргызстанец предъявил на пограничном контроле свой паспорт США. Загранпаспорт Кыргызстана, по словам Аскара, он оставил в Америке. Урматтуу мекендештер, эми бул биздин Америка Кошмо Штатынан учуп келаткан жарандын биринчиден кыргыз паспортун эң негизги себеп кыргыз тарап киргизбей койгон себеп. Бул паспорты, документи Кыргызстандын паспорту бул Америкага калтырып коюптур. Биринчи себеп болгону ошол. Эгерде кыргыз паспорт Америкадан учуп келген күндө дагы, Европадан учуп келген күндө дагы, Россиядан учуп келген күндө дагы Кыргызстандын мыйзамы боюнча Кыргызстанга кыргыз паспорту көрсөтүп кирүү керек. Россияга учуп атканда орус жараны барлар болсо эки паспорт бар. Кыргыз жарандык менен учуп кетесиңер. Россияга кирип атканда Россиянын жарандыгын көрсөтүп туруп киресиңер. Бул негизи дүйнөлүк практика. Ар бир өлкөгө кирип атканда кайсы өлкөнүн паспорту болсо, ошол паспорт менен кирүүгө негизи мыйзам талап кылат. Бул учурда дагы ошондой болду. Анан кийин биздин жанагы 220 миң Россия Федерациясынын жарандыгын алган мекендештердин кээ бирөө тилекке каршы убагында ошо президенттин атына арыз жазып, өзүмдүн жарандан отказ берүү системасы да болуп калган. Себептен Россия Федерациясына ошол учурда бир кыска мөөнөттө экинчи өлкөнүн жаранынан кайтмайынча Россиянын паспортун бербейбиз деген ошондой учурлар да болгон. Ошол мекендештер негизи Кыргызстанга келердин астында документтерди кайрадан топтоп туруп жарандыкка тапшырсаңыздар, двойное гражданство эмес, иное гражданство деп коет. Эки жаран алып жүргөнгө толук укугу бар. Кыргызстандын жарандыгын дагы алып алгыла. Бул биринчи себеп. Экинчи себеп болсо, Кыргызстанга келгенде Россиянын паспорту менен жүрсөңүздөр, жанагы визаран деген система иштеп калган. Визаран деген система азыр Россияда да иштейт. Эгерде частный визит менен биздин Кыргызстандын жарандары частный визит менен Россияга барса, анда бир календардык жылдын ичинде, 12 айдын ичинде болгону 90 күн жүрө алат. 90 күндөн ашык жүрүп койсо, анда Россияга кайра кире албай калат. Жакында эле бизге аты атактуу болгон казак элинин стендапери Нурлан Сабуров дагы ошо визаран системасынын айынан 90 күндү өткөрбөйгөн мөөнөттүн айынан Россия Федерациясына жылдын айына чейин кире албай калган учур болду. Ошол себептен биринчи эле сураныч, Кыргызстанга Россиянын жарандары келатканда аларга дагы визаран деген система иштейт, бирок Кыргызстанда бул 180 күндүн ичинен 90 күн Россияда жүрүш керек, 90 күн Кыргызстанда жүрүш керек. Ошондой система менен 90 күндүк 180 күндүн ичинде иштейт. Же болсо Кыргызстан жаранын кайрадан нолдон баштап алып алыңыз. Буга мыйзам жол берет, тез эле аласыңар. 3 айдын ичинде президенттин указы менен кайра Кыргызстан жараны болуп каласыңар. Кыргыз мекендештердики бирок орустардын караганда бир нече жогору турган медклиника. Кыргыз диаспорасынан деген мекендештерге өзгөчө скидка жана жакшы ыңгайларды түзүп беришет. Эң негизгиси көп тармактуу дарылоо, акушер-гинеколог, терапия, кардиолог, хирург, онколог, маммолог, уролог, невролог, зуботехник, стоматолог жана бүт дарылоонууга керектүү кызматтар ушул жерде. Эң жакшы жери метро Кузьминкиден 4 мүнөттүк жолдо. Адреси болсо Зеленодольская, дом 36, корпус 2. Телефон номери болсо +7 495 021 75 75 +7 901 530 75 72. Кыргыз диаспорасында кайрыларыңыздар, жакшы скидкаларды силерге кылып берем. Эгерде биздин жарандар Кыргызстандын жаранын албайм деп атса, Европанын жарандыгы бар, Америка Кошмо Штатынын жарандыгы бар ушул жигитке окшоп,
албайм деп атса, анда дагы бир жакшынакай мүмкүнчүлүк бар. Бул мекен карт деген карта атайын ойлоп чыгарган. Бул атайын биздин чет элдик кыргыз болгон чет элдин жарандарына мекен карты берет. Ошо мекен карттын негизинде паспорт катары эле визасы жок Кыргызстанга учуп келип, ошону көрсөтүп, ошо менен кирип, ошо менен чыгып жүргөнгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Такыр эле жарандыкты каалабасаңыздар, анда ошол мекен карты дагы алып алыңыздар. Жаңылык ушундай, урматтуу мекендештер. Анан кыскача жарнама. Көп учурда мекендештер чек арага чыгып келип, чыкты кирди кылган адаты бар. Биз иштешип жаткан жаамат бар. Муктаж болсоңуздар, акчаңыздар жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, кайрыла бериңиздер. Волгоградский проспектте 4-ВХТ Замир деген Абубакар деген мырзалар. Телефон номери +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери. Анан айта кетчү нерсе, эгерде силерге юристтер керек болсо, адвокаттар керек болсо, кылмыш иши козголуп, срочно адвокат издеп калсаңыздар, биз иштешип жаткан юридикалык Тим Консул деген юридикалык борбор. Телефон номери +7 905 547 42 42. Чала бериңиздер. Эртең менен саат 9-дан баштап кечки саат 7-ге чейин. Сак саламаттуу болуңуздар. Жакын арада жанагы Амина системасы боюнча, геолокация боюнча толук маалыматты беребиз. Биздин каналга катталып байкап туруңуздар. Көрүшкөнчө.